Мына ар биринде үн бар, бирок мен изеген үн жок. Бүбүсара Жалалова Чүйдүн Новая айылынын тургуну. Ал кадимки чай ичкен чынылардан күү чыгарат. Музыкант аял кошуналарын кыдырып, керектүү чыны издеп жатат. Çığlığı cüzler menen, çığırıcık sözler menen. Бүбүсара Жалалова Ош облусунда туулган. Новая айылына 2003-жылы үй бүлөсү менен көчүп келип, андан бери айылдагы орто мектепте музыка сабагынан жалгыз мугалим катары эмгектенип келет. Чынылардан музыка чыгаруу шыгы 10 жылдар мурун пайда болгон. Бул чыныларды ментип ар бирин бирден орогонумдун себеби, булар бири-бирине тийип кетсе, кокусунан жаракат кетсе, мындан такыр үн чыкпай калат. Мурдагы чынылар, мына мисалы үчүн, мына бул менин кайненемдин чынысы. Муну элден тапканмын. Башка инструменттерге караганда мага бул чынынын инструменттери өтө кымбат да, анткени сатууда жок, табыш өтө кыйын. Мен Оштон баштаганмын бул чынлардычы. Өзүмөн эле үндү ургулап көрүп атып эле ойлодум да, тапса болот экен. Бирок ал жактагы чынларым калып кеткен болчу. Анан бул жака келгенде анан кайрадан түзүп, ушу мектепте кайра улап калгандыгыма байланыштуу. Анан окуучулардын кызыгуусу мени кайрадан ушу чыныны тап, үйрөт дегендей эмеге алып келди да. Даже чоңдор дагы мага дагы таап берсең дешет да, мен айттым, табыш кыйын, нотаны түзүш кыйын бул чыныдан. Каарманыбыз сабактан сырткары балдарга ийрим уюштуруп, анда комуз, баян жана чыныда күү ойногонду үйрөтөт. Иримдеги окуучуларынын саны 15ке жакын. Алардын бири Нурислам 6-класстын окуучусу. Ал чыныда белгилүү Керөзөн күүсүн катыра ойнойт. Мен биринчи ойногондо мага оор болгон. Азыр көп эле чертип калдым. Ак гүлдөр, шайырказдар, жөжөлөр, Керөзөн, Беширбай деген. Төлөмө часың ба? Ооба. Чакырышабы сени өзү? Ата-энем дагы барып калганда мени ээрчитип алышат. Акча таап келесиң деп. Көп акча табасың? Ооба, жакшы эле. Мисалы, эң көп канча таптың бир тойго? Эң көп тапканым 4000ге жакын тапкан болчу. Чыныдан үн чыгаруу жеңил эмес. Маселен Бүбүсара Жалалованын чынылары азырынча диапазону төмөн күүлөрдү гана чыгарат. Ал азыр андан башка күүлөрдү ойноо үчүн ылайыктуу чыныларды издеп жаткан чагы. Комуз менен чынынын кошулганы, шылдырак кошулганда өтө кулуктуу болот да. Көп эле концерттерге катышат, алышы зал сразу дым болуп калат да, ошончалык көңүл бөлүп калышат. Негизи комуз менен күүлөрдү көп чертип көп үйрөнүшөт. Эми ошол эле биздин күүлөрдү ушул чынынын диапазонун кеңейтип, ушул чынылар аркылуу дагы элге жайылсак, биздин кыргыздын музыкасы мындан да элге жагымдуу, мындан да элге сүйкүмдүү болуп жакшы тарайт деген ойдомун. Кыргызстанда бул өнөрдү аркалагандар дээрлик аз. Ошол себептүү Бүбүсара Жалалованын чыныдан чыккан салттуу музыкасын улуулар да, балдар да берилип угуп, арасында чыныдан күү чыгарганды үйрөнгүсү келгендердин саны арбын. Он 4-жылы ушул эмгегимди баалашып, ушу эл агартуунун артечинегине беришти. Пенсиядамын, бирок иштеп атам дагы эле.
Зыйнат Самарбекова, Жамааттык медиа.